Assalamu alaikum. Biz programmаны обновление кылдык. Силерге обновленияларын көрсөтүп берели. Ошондой эле бул жерде эми чектерди дагы көрсөтүп турат. 10.000 чекке чейин. Башта 5.000 чек болчу, 10.000 кылып койдук бул жарым. Бул жерде биз Excel жүктөөнү жакшыртып койдук. Эми өзү программа шаблон чыгарат. Ошондой эле мисалы файл тандоону басасыздар. Бул жерде мисалы Excel форматта товарыңыз болсо тандайсыз. Биздин программага туура келсе өзү ушундай болуп жүктөлүп калат. Ошондой эле товарлар жүктөгөндө моундай даталар менен, сааты менен көрсөтүп тура турган кылып койдук. Эми эгер Excel'ди тандасаңыздар, биздин программага туура келбей калса, мисалы көрсөтүп берели. Ондой болуп жүктөлбөй калды. Excel биздин программага туура келбей. Окейди басасыздар дагы, шаблон деген бар. Ушуну басасыздар. Компьютерге же телефонуңузга өткөрүп аласыз. Азыр сизге компьютерден көрсөтүп берейин. Так, жана биз өткөргөн бул шаблонубуз. Бул жерге штрих-код жазылат, бул жерге аттары жазылат, бул жерге категориялар жазылат, бул жерге количестволор жазылат, бул жерге бирдиктер жазылат, бул жерге себес келген бас жазылат, бул жерге сатуу розница бас жазылат, бул жерге оптом баа жазылат. Эми жанагы жүктөлбөй аткан Excel'ге кирели. Ушул Excel жүктөлбөй аткан болчу, ушуну эми биздин шаблонубузга жүктөйбүз. Мисалы бул жерде атын копировать этип алабыз. Мисалы могу жарымына чейин кылайын, силерге көрсөтүп берген. Ушуну алып копировать этип аласыздар. Кайра биздин шаблонго кирип туруп, бул жерге атын коебуз. Вставить кылабыз. Мынакей биздин товарлар вставить болуп бул жакачы коюлду. Ошондой эле кылып, товарыңыздын штрих-коду болсо, бул жерге штрих-кодун деле коюп койсоңуз болот. Жанагы атын копировать эткендей эле ушуну алып коюп аласыз бул жакачы. Бул жерде розница басы бар экен, буну деле копировать этип алабыз. Копировать этебиз. Кайра биздин шаблонго киребиз. Розница басы мисалы. Мынакей буну басабыз дагы, ставить кылабыз. Мынакей розница басы копировать этилип калды. Азыр эми ушуну биздин өзүбүздүн программага жүктөйбүз. Буну басасыздар, сохранить болот. Андан кийин көрсөтүп берем телефондон. Компьютерден деле жүктөсөздөр болот. Мен негизи жасап телефонго дайындап алгам, азыр ошого сиздерге телефондон көрсөтүп берем. Бул жактан эми жана дайындаган шаблонубузду жүктөйбүз бул жака. Файлды тандайбыз. Биздин дайындаган файлыбыз. Басабыз. Биздин дайындаган товарларыбыз жүктөлүп калды. Эми товарды ар бирин бирден кошуп отурбай, ушундай кылып любой Excel форматтагы товарыңызды заматта жүктөп алсаңыз болот. Андан кийин биз бул жерден
ревизия бөлімінде өзгертіп қойдық. Бұл жерден эми текшерилди, калды, жалпы деп көрсөтүп турат. Мисалы, А деген мемени издеп көрөйлү. Муфта дейт. Мисалы 10 кылып коелу. Сактоону басабыз. Мынакей. Текшерилди деп ревизияда ушуну алып көрсөтүп турат. Андан кийин мисалы товарды сатканда, скидка бергенде канча сом скидка берилгенин дагы көрсөтүп тура турган кылып койдук. Мисалы муфта дегенди сатып көрөлү. Муфта 5 сом скидка берейлі. Отчет бөліміне кіребіз. Мынакей скидка бергенін көрсөтүп турат. Мисалы товарды возврат кылсаңыз, бул товар бул жака складка кайра өзү түшүп калат. Мисалы 9 болуп турабы муфта дегенден товарды возврат кылып коебуз. Мынакей обратно кайра складка түшүп калат. Ушуну кылып өзгөртүүлөрдү киргиздик. Силерге дагы эмнелер керек болсо айтсаңыздар болот. Буюрса кийинки обновленияларда программаны жаңыртканда өзгөртүп кошуп кетебиз.